Салам достор. Азыр бурулайын. Так, эжелер, карындаштар, сестренкалар, туугандар. Бүгүн 8 март. Куттуктайм бит барыңарды 8 март менен. По идее 8 мартта куттуктабай, күнүгө куттукташ керек. Детим байке эме ачкеңди чечип куттуктабайсыңбы деп бир сестренка айтып атат. По идее эжешкаларды, карындаштарды күнүгө куттуктап, күнүгө жардам берип, күнүгө ден соолугун сурап эметип туруш керек да. Анан Союз убагындай штамповка окшоп 8 март, 23 февралда эле чуркап барып эле бирдемени кармата калып отмазка деген болбойт. Инелерим, байкелерим. Ошон үчүн туугандарыңарды, аялдарды, эжелерди күнүгө сыйлап, күнүгө мактап, күнүгө рахмат айтыш керек. Жөн эле рахмат айтып каласың. За то, что она есть. Мына жүрөбү мен, например, жеңеңер, мен аялым, или силердин келиниңер жүрсө, ошо жаныңарга жүргөнгөрүгө рахмат да. Мен 87-жылы үйлөнгөнмүн, ошондон бери мына канча жыл болот экен? 87, азыр 23. 30 жылдан ашык бир жашап калдык. Огонь и воду, медные трубы дегенде прошли. Мен половинкам постоянно мага рахмат деп айтып турат. Мен дагы Союз убагында чоңойгон эме кишимин. Тиги милицияда иштеп кичине катууракмын да, жесткиймин да. Прямолинейныймын. Анан Японияга келип 35 жашта бүт барын с нуля жаттадым да. Тилди, жашоону, закондорду, вообще отношения людей. Деп анын жактан японецтердин отношениясын карап, анан го деп бири-бирин уважать этиш керек экен. Ну булар эме да. Жаап коюн, булар деген унчукушпайт, они все в себе держат. Биздикиндей мындай всплеск адреналина деген буларда жок да. Ошондой. Так что бүт барыңарды дагы бир сыйра майраңар менен 8 мартыңар менен. Уже гүлдөрдү бүт барлары ташып дарит этишти. Менден гүл жок, менден чисто мындай дружеский приветствие силерге. Так, анан биринчи жолу жасканда дедим, үчүпкө чыгып атып. Японияга келгенимди айтып бердим да. Анан байке продолжение кылбайсыңбы дейт. Ошону ойлонуп продолжение кылайын деп анан мынакей видеону сайдым да. Значит, 84-жылы, жок, 83-жылы. 83-жылы мен армиядан келдим. 93-жылы биз силерге азыр эме бир апашка бар, ошонун пожеланиясын уктуруп коеюнчу, унчукпай укула. 8 мартка карата.
жаңгыр башталды, жашообузга көп пайдасын таштады. Адамдардын кенен болсо тилеги таза болуп, таза өмүр сүрөлү. Жаз жаркырап жакшы күндөр келе берсин, адамдар ниет коюп Теңиримден сурай берсин. Береке келип элибизге бейпил турмуш бере берсин. Дастарканга нандар толсун, кең пейилдүү адамдар болсун, таза сүйлөп так айткан татынакай балдарым аман болсун. Жашоо турмуш кенен болсун. Жашоонун жакшы жагын издей берем, жалынып Теңиримден сурай берем. Кайгырбай бул жалгандан өтүп кетсе, өмүр тилеп балдарыма ак батан бере берем. Силерге ушул ак жолумда жадыраган жакшы тилегим кабыл болсун. Bereket olup tınçılık bolsun. Yüzden aşkıla. Bismillahirrahmanirrahim. Dileğim kabul bolsun. Ömrüne uzun bolup yaşoğur gider. Yaratkan Allah'ım. Gelençilikli, berekeni, tınçılıklı dens olup. Rızkına iman versin ağır yüreğin. Үйde dasturkan tolup dursun. Ağır bir үйde bereket bolup dursun. Ağır bir үйde iman tolup dursun. TikTok'tan вытащил. Специально силерге чарнапчы. Пашка правильные слова говорит. Ошону уккыла. Это посвящается жаштарга. Эми эжешкаларга музыка коюп берейин. Мен жакшы көргөн музыкам. И едем дальше. Ач кийинген кичине кечирип койгула. Ошол 93-жылы заявление келип, аялымды даярдап Москвага жиберип, Москвадан Япония учуп кетти. Ошол айтып бердим. Анан ыйлактап кетем дегенде кой виза жаса деп, анан тиги Ногойбаев менен тиги Тяплин болуп, Жанзаков болуп начальникке кирип разрешение алып Япония учуп келдим. Ошо Красноярскиге тиги Алматанын чартерный корейстер менен учуп келип, Алматадан Кореядан Кимпо деген аэропорттон анан араң издеп жүрүп чуркап жүрүп тиги чартердин тиги руководителин таап, бир кореецти Пак беле Ким беле, фамилиялар бүт баардык окшош, Пак, Ким деп анан таап, андан билет алып, анан ушул жерден самолетке отуруп тиги Кансай аэропортко учуп келдик. Ал Кансай аэропорту да мен айтып бердим. Вот, этого, значит, первый мен Жапонияга келдим дегенчи жолунда бар. Анан аэропорттон тиги информационный центрге барып, радиорубкага барып, тиги менин аялым каякта жүрөт, чакырып койгулачы, биз экинчи этажда чуркап жүрөбүз деп балдар менен деп англисче объявление берип, где-то 2 саатта чуркап калдык. Билбейбиз да, учуп келдик, тиги непонятный bir вообще фантастика да. Аэропортто силер азыр за границага чыгып жүрүп уже көнүп алдыр. А мен 94-жылы учуп келип, оозум ачылып, шилекейим агып, эмнеге булар мындай жашоосу? Эмнеге булар мындай таза? Эмнеге булар все организован деп таң калгам да. Биздин деле азыр аэропорт манас деле сонун болуп калды, конечно. Аябай жакшы. Я рад, конечно. Деп анан аэропорттон келинчегим келип, кучакташып, өбүшүп, балдарды кучактап, өп, ыйлап, ай болду көрө. Биз болсо аябай тиги адреналин болуп, биз жыргап атабыз, тиги Япония учуп келдик дейт. Аялым болсо бизди көрдүндө ыйлактап, ал бирдеме деп атат. А биз аны уккан жокпуз, биз тиги оозу ачылып, киоскаларды карап, японецтерди карап, тиги машиналарды карап, мен тиги анда 94-жылы япошкалар жок болчу да. Машиналарды карап, автобустарды карап, эмнеге булар таза, эмнеге чаң жок деп, итти оозум ачылып, прям монтип жүрөм. Анан кой деп тиги жеңешкеңер давай деп бизди тиги поездге отургузса, поезд, ёлки, мен тиги 84-жылы Россиядан тиги Москвага учуп барып, Москвадан Сочиге барып, анан ошондо Сочиден поездге отургам да, жанакы азыр силерди электричка деп коет го. Анда электричкалар азыр эми көнүп деле калдык дечи, конечно, цивилизация келип. Анда деген, ой, это же сказка была, представляете? Акырында
жактыкы музыка. Вот ошол анан отуруп алып поезд менен тиги эме Киотого келдик. Кансай аэропорттон бияка 40 километр. Скоростной поездге отуруп алам. Поезддин ичинде балдар чуркап жүрөбүз. Кантип отурасың? Там шикарные кресла. Ну, кто на самолете летал, самолет менен, ну давай, чуркаган было опасно, конечно, но самолетке отуруп алып, самолетту эме креслоларына поезддин ичи тимеле өлү ай. Чирки иттей таң калганбыз, тимеле оозум ачылып, эмнеге деп ошондо шок болгонбуз да, настоящий шок. Союз убагында эчтеке көрбөгөн, тиги жапайга окшоп, тиги тоодон түшкөн. Бизде деле природа бар, сервис, все было, но бул плачка, видишь, каска кийип айдап жүрөт велосипедти. Музыканы убирать этели коеюн, силерге мешать этпесин. Обычно эле радиону коюп коеюнчу, а то эми YouTube заблокирует. Вот, ошол учуп келип, биягы эмне пробка мынча. Здесь направо запрещен, көрдүңөрбү? Поворот только налево деп жазып турат, ошончо пробкабыз. А тиги правага бурсаң, не дай бог, тиякта полицейскийлер бар. Ошондо биягы учуп келип анан поезд менен Киото деген, Демачанаги деген станцияга келдик. Киото стейшнга келдик. Киото стейшн деген, это Киото биздин жанакы железнодорожный вокзал бар го, Бишкекте, Фрунзеде. Ошондойду Киото вокзалы бар экен, аны да жаңы салышыптыр. Ал менин YouTube каналымда бар, ал иттей красивый, ал тимеле произведение искусств. Андайды силерге эч ким көргөзбөйт, эч ким тартпайт. Силер да если келе албасаңар, ошол YouTube'дан ачып көрүп койгула. Ошол эле мен суранычымчы, кечке бир врачка жазып туруп, эмне эле байке YouTube'га чакыра бересиң депчи. YouTube'га киргиле, карагыла, мен көп нерсени тарттым да, кызыгыпчы. Биринчи келгенде, Кыргызстандан учуп келгенде, аябай кызыктуу болуп көрүнгөн немен бар, бүт тарта бериптирмин да. Проскочим давайте. Пока желтыйга. Потому что желтыйде на перекрестке болсоң, надо же освободить, токтоп тура албайсың, туурабы? Вот, а бизде камералар жок, перекресткаларда. Ничего страшного, она понятливый бит, водительный бар. Ошол анан учуп келдик. Поезд менен келдик. Өткөз коюң, бул карамышык деп коет, холодильный доставка көрүнөрбү? Куронеко дейт доставка. Де анан Киото стейшнден чыгып алып, внутренний метрого отурдук, метро менен эмеге бардык, Киото университетке. Тиги шаардын тиги Демачанаги деп коет, ошол жакка бардык. Аяктан чыгып алып, балдар чурулдап жүрөт, чуркап жүрүшөт. Эмне тиги 5 жаш менен 4 жаштагы балдар, вот представляете, да, сказку попали. Мен да оозум ачылган. Как раз ошондо тиги аялым аспирантурада окучу, Киото университетте. Общежитие жашачан. Общежитие кепкенеде, ай, тиги, знаете, как объяснить? Например, кандай азыркы 106-105 серия үйлөр бар го. Ошонун кухнясы бар го жанакы. Ошондой да общежитиялар японецтердикичи. Ошол жакка кирип алып, ошол жак төртөөбүз тыгылышып, эптеп-септеп, мен полго жаттым, тиги балдар менен аялым кроватька жатышты, ошентип 1 сутка, 2 сутка жаттык. Анан тиги аялымга уже баратканда эле айткам, квартира таап кой депчи. Анан квартира ушу мына азыр мен жашап аткан жактан квартира таап койгон. Тиги велосипед менен тээп жүргөнүн айтам го. 18 жыл жашаптырмын, $35,000 төлөптүрмүн за квартиру депчи. А силер сурап атпайсыңар комментариядачы? Байке, а эмне квартира жашадыңар? Надо было үй купить, дом купить депчи или еще этот. Биякта эме иностранец биринчи келгенде биз годовой виза менен жашап жүрдүк да. А мен болсо как семья катары келип, тиги за граница чыккандар билет, депендент деп коет. Мен депендент виза менен же иштей албайсың, же эчтеке албайсың, просто можешь без визы здесь жить. Пока аялыңдын визасы бар болсо, сен да, например, 1 жыл болсо, мен да 1 жылга депчи.
жашай алам депчи. Анан балдар дагы. Жана эртеси эле ошо биз келердин астында эле тиги аялымдын подружкалары, тиги японкалар матрас алышып, постель алышып, пододеяльник, подушка алышып, посуда алышып, анан бияктан москвич досторубуз бар болчу, тиги Дима менен Ева деп тоже бир кызы менен. Алар московский аспирантурадан келип биякта окушуп атканда, иштепчи, университетте окушуп. Дима деген Ваньков Дима менин сонун братчикам, ошол мага көп жардам берди, аялы экөө, Ева экөө. Он занимался, у него тема была землетрясение, то, что меня заниматься. Анан ушакка келип 36 миңге 360 долларга квартира снимать эттик. 2 күн общежитиеден кысылып кеттик, чынначы. Тамагы жакпай. После Кыргызстана суу другой. Суу башкача даамы. Тамактын даамы башка. Анан көнө албайсыз. Азыр силер көнүп калдыңар, жа рамен, анан тиги доширак дегендерге азыр бар силерде. Анда эчтеке жок. Эште ресторанга барсаң, китайский жа ресторандын даамы. Анан бүт эле жанакы соевый соус, анан балыктын уха. Ушундай болуп таң калгам да, итте анан кой деп, ай Кыргызстандын тамагында бирдеме жакын бар десем, айтайт жакта эме бар. Пельмени бар деп, анан жа гёза деп коет, китайский пельмени. Аны барып жесек, тим эле, эптеп септеп, кой, давай. Магазинге барып, магазинден продукт алдык. Мясной сладкий соус менен жасайт экен, аралаштырып. Анан кой деп тоок ниетинен, анан кой деп үйгө бияка көчүп келип, аялыма давай кой өзүң тамак жаса деп, первое время плов, кесме, тиги суп, борщ жасап аттык. Там вообще башкача кетет экен. Потому что биз тиги тоодо жашап жүрүп, биздики 2000 метр, 1000 метр, 3000 метр, 4000 метр деп тиякта деген биздин тилибиз тузду татыбайт экен да. Татыйт экен тиякта. Жок, татыбайт. Например, солду көбүрөөк жеш керек. Нардынданчы, например, потому что высокогорье. Даамы калимпирден көбүрөөк жеш керек ошондой. Бул Япония эме деп коет. Ылдыйда океанга жакын. Мына биз бияк жашап атабызбы, 150 метр океандын тиги. Биякта наоборот солду кичине эле жеш керек экен да. Анан бул японецтер соль жешпей, тиги соевый соус, анан мирин, сирин деп сахар кошуп, бир кызык деп тамактын даамын чыгарып жешет экен да. Ошон көнө албай, көп жыл көнө албай, эми аз деле жегим келбейт. Келерде мындай тамак жегенде уже билесиз да, тоокду алып жейсиң, тиги тусталган, ичине кара мурч менен сейилген, курулган, анан жумуртка, анан кесме деп ошондой уже көнүп калдым да. Ошо благодаря ошол тияктан биз тиги эт менен, камыр менен, нан менен согуп жүрө эткенбиз да. Анан жашыл жемиш көп жебеген үчүн биздики ожирение, анан эме давление, анан баш ооруйт, ошондон кетет экен да. Булар болсо балык деле ас эле жешет, чынындачы. Но эме тузду азыраак, анан овощтан көбүрөөк, анан түрлүү да мындай. Жана силер кытайский кино көргөндө японецтерде ошондой да, столго койгондо биздики нан, анан килтеген табакка 5 бармак эт менен и все. Туурабы? И шорпо. Булар кандай эмес, булардыкы кичине тарелкаларга, кичине помидорчик, кичине огурец, кичине чөп, анан кичине редька соленый, анан тигинде майда чүйдө кызыл, көк, анан кимчи, минчи, анан тиги тамагы менен, анан тигинде кичине анан тиги ак күрүчкө, анан тигине муну кошуп ошентип жешет булар. Понимаете? Ошондой интересный да. Вот. Анан келип, анан квартирага келип, анан аялым болсо аспирантурада эртең туруп алып кетет. Биз балдар менен үчөөбүз ары бери чуркайбыз, велосипед жок, мотоцикл жок, эчтеке жок. Анан тиги орус Дима да кетет окууга. Анан Ева үйүндө, анан Еваны чакырам. Ева, где тут магазины? Деп ал байкуш Еваны тепкилеп бас деп, где молоко деп там деп, анан где что мясо продается там деп, анан ошентип анан Ева байкуш үйрөткөн. Анан велосипедтен где можно взять? Анда купить эмес, взять десем, жакта жол бар, көпүрөнүн астында прям тонна менен велосипед ырылып турган. Любой велосипед можно было брать. Анда тиги еще номер
тиги security банго жок болчу. Биякта азыр номер берет да, любой машинеге моторунда двигатель номер бар го. Тиги урдап кетсе номер менен силер шасси номер менен бересиңер да, правильно? Розыска. Велосипедте андан мурун жок болчу. Азыр болсо бар. Любой велосипедтин шасси номери бар, анан страховочный номери бар да. Вот ошондой. Деп келип, биякта 2-3 күн бир жума жүрдүк, ар жери чапкылап. Же тил билбейбиз балдар менен. Биз тиги мен сразу эле айттым Евага, карта саткан магазин каякта деп. Анан титякта дейт, анан карта саткан магазинге барып эле сразу карта алдым Япониянын тиги англисче. И карта менен кой деп, биякта эмне бар, тиякта эмне бар деп. Ну эми баягы советский закалка да, как разведчик сыяктуу бүт магазиндерди чийип жазып, биякта мындай магазин, биякта тигиндей магазин, биякта сүт, биякта эт, биякта тиги жуйс ай, биякта картошка, биякта пияз деп бүт жазып, анан ошо карта менен жүрдүп, анан кой деп чыдабай кетип кой, велосипед деп, анан велосипед барып алып келип, передний сиденье, Уралга окшогон велосипедти. Анан перед затына за багаж коюп артына. Биякта Японияда жакшы, тиги багажник, артыңкы багажник бала отурса болот да, мындай карлап. Азыр силерде деле бар болуш керек. Анан астын болсо, астыңкы руль болсо подвесной. Тоже кызымды отургузуп алып, анан үчөөбүз велосипедте алып, бүт кыдырып жүрдүк да. Вообще үйдө отурмай жок. Кыдырып жүрөбүз, жыргап, итте сказка ошондон башталган да. Ошондой. Анан как-нибудь колум бошсо продолжениесин айтып берем да. 1 грамм коркпогула, лайкиңер бүт чачпай төкпөй бүт баарын айтып берет. Так что комментарийде где-то если я путаюсь, если где-то мен унутуп калып атсам, комментарийде жазып койгула. Карган кишиге ошол экен да. Биякта деген уже көп нерсени унутуп калат экенсиң да. Анан братандар тиги кыргызча сүйлөө, анан туда-сюда дегендерге, кечирип койгулучу, я полжизни за границей англис менен японский тил жаттап жүрүп, жакшы русский язык не забыл, а кыргыз тилди вообще эле унутуп баратканбыз да. Анан кой деп мынакей сеть, интернет болуп, телефон чыгып, анан мына мен кыргызча музыкаларды угуп, YouTube чыгып үйрөнүп келдим. Так что кечирип койгула. Так, еще раз. Женщины, поздравляю 8 марта. Сапар япончик вас. От души прям поздравляю. Бүт барыңарды куттуктайм. Ден соолук бүт барыңарга. Өмүр, узун өмүр деп коет. Жакшы, өзүңөрдү сактап, өзүңөрдү сактабасаң силерди эч ким сактабайт дегендей. Ну да, балдарыңар бар, небелериңер бар. Ну, алар деген азыр деген интернет бар, шүмшүк, ошо менен кетип калышат. Так что берегите себя. Ладно, всем пока. Бүт барыңар жакшы. Подписка кылгыла, комментарий жазгыла, анан нет лайк басып тургула, давайте. Рахмат бүт барыңарга.